Жолдошева: оор мезгилде электр тарифтерин көтөргөн туура эмес. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев маалымат жыйын берди. Жыйында министр тарифтердин баасын түшүндүрүп берди. Бул тарифтердин баасы август айына чейин коомдук талкууга коюлат. Ар бир жарандын сунушу, көз карашы эске салынат. 1 сом 48 тыйын кайдан келип чыкты? Буга 2020-жылдын энергетикалык компаниялардын чыгашасы, импорттун чыгымдары, жээпте жагылган отундун чыгымдары, карыздын негизги көлөмү кирген жок. Бул азыркы социалдык абалды эске алуу эсептелинде. Эгерде кышта электр энергиясын колдонуу 1000 киловатт-сааттан асса, анда экинчи тепкич менен төлөө башталат. Бул убактылуу суунун тартыштыгына байланыштуу болмокчу. Бул тарифтин баасы 2 сом 29 тыйын болмокчу. Буга 2020-жылдын энергетикалык компаниялардын чыгашасы, импорттун чыгымдары, жээпте жагылган отундун чыгымдары, карыздын негизги көлөмү кирди. Тарифтердин бөлүнүшү аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, чыныгы муктаждарга 74 тыйын, алыскы тол райондордо жашагандарга 1 сом 40 тыйын болмокчу. Өндүрүш жана айыл чарба тармагындагыларга 2 сом 38 тыйын болот. Бул баалар гидроэлектростанциянын өздүк наркы менен эсептелди, деди министр. Эгерде азыркы бийлик электроэнергиясы боюнча Ширшовдун схемасын, ошондой эле ортомчу энергияны алып сатар фирмаларды жокко чыгарганда, энергетикага жаатындагы коррупцияга бөгөт койгондо, 700 киловатт-саат чектөөнү алып салуу менен тарифтин баасына 10 тыйын кошуп, болгону 87 тыйынга электр энергияны элибизге сатканда бийлик өз жарандарына кам көрдү десек акыйкат болмок. Экономикалык оор мезгилде кымбатчылык тумандай каптап турганда өлкөбүздө мындай кадам туурабы? Энергетиктер дагы бир мониторинг анализ жүргүзсөңөр туура болмок. Эл баарын көтөрө берет десеңер жаңылышасыңар, деди Жылдыз Жолдошева. Арыскелди Момбеков: министр Бейшеналиев кыргыз медицинасына чыккынчылык жасады. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уу коргошун боюнча демилгесине кандай көз караштасыз? Министрдин мындай кадамы кыргыз медицинасына болгон чыккынчылык. Илгертеден жакшы атка ээ болуп жүргөн кыргыз медицинасын биротоло жокко чыгарды. Мындан кийин анын саламаттыкты сактоо министрлигин жетектегенге моралдык акысы жок. Иса Ахунбаев, Зуфар Эгембердиев чыккан кыргыз медицинасын биротоло жок кылды. Дүйнөнүн бир дагы мамлекети аны дары катары эсептебегенден кийин муну менен дарылап жаткан министрдин мындай ыймансыз, мыйзамсыз кадамдарына өкмөт башчынын, өлкө башчысынын унчукпай отурганы өкүнүчтүү. Бизди бүткүл дүйнө жүзүнө шерменде кылды. Мындай адамды бир гана моралдык эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартканга толук негиз бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан кетиргенге чечим кабыл алышты. Буга мен да кошулам. Мурдагы саламаттыкты сактоо министрлери белгилүү инсандар Накен Касыев, Тилек Мейманалиев, Сабыр Жумабеков жана башка дарыгерлердин башын салып отурганы, кыргыз эл баатырлары Мамет Мамакеев, Металип Мамытов сыяктуу атактуу кыргыз медицинасынын көзгө көрүнүктүү адамдарынын ушундай жерде коркоктук кылышканы өтө өкүнүчтүү. Кыргыз тарыхы кечирбей турган кадамга барды. Академик докторлордун жалтак позициясы коомдун дагы деградацияга учураганын билдирет. Булак Азия Ньюс газети. Кыргызстанда коронавирустун 4-чү штампы аныкталды деп маалымдайт Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, министрлик ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин улуттук вирусология лабораториясы тарабынан дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун референс лабораториясында Россия Федерациясынын Россия керектөөчүлөрдү көзөмөлдөө кызматынын Вектор мамлекеттик вирусология жана эпидемиология илимий борбору менен биргеликте Кыргызстандагы оорулардын арасында коронавирустун башка түрлөрүн аныктоо боюнча тереңдетилген филогенетикалык изилдөө жүргүзүлгөнүн билдирет. Аталган изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстандагы оорулардын арасында коронавирустун британиялык, индиялык, түштүк африкалык жана россиялык штаммдары бар экени аныкталды. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бет кап тагуу, социалдык аралыкты сактоону, антисептик колдонууну, симптомдору аныкталган шартта дарыгерге кайрылууну, өз алдынча дарыланбоо менен алдын алуу чараларын так сактоону сунуштайт. Денис Пердаков Ысык көлдө оюн аймагын ачуу жөнүндө Кыргызстанга акчалуу адамдар керек. Кыргызстанда казинолорго тыюу салынгандан бери өткөн 6 жылдан кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Ысык көлдүн
тамчы айылында кумар оюндарын ойноочу атайын аймакты түзүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окуудан жактырышты. Саясат талдоочу Денис Бирдаков бул кадамды республиканын туристтик тармагын жалпысынан Кыргызстандын экономикасын колдоого багытталган деп эсептейт. Демилгечилер сунуштап жаткан бул вариантта Ысык көлдө негизинен чет элдиктер келип ойной турган атайын аймакты ачуу каралган. Ошондуктан ал жердеги оюнга кире турган босого абдан жогору, $500,000 чейин же андан да жогору болушу мүмкүн. Деги эле жакшы делинген казинолорго мындай босого абдан жогору. Ошондуктан бул вариант кризиске каршы абдан жакшы чара. Эмне үчүн мындай экенин түшүндүрө кетейин. Себеби көңүл бура турган болсок, өткөн жылы Ысык көлгө туристтердин келүүсү болжол менен 60%га төмөндөгөн. Коронавирустан улам кырдаал быйыл деле көңүл жылытаарлык болбой калышы ыктымал. Балким өткөн жылдарга караганда бул 30-40%га аз болуп калышы мүмкүн. Биз азыр көрүп турган кризистин айынан дүйнөдөгү массалык туризм олуттуу кыскарууда. Ошондуктан биздин өлкө, анын ичинде Ысык көлдүн экологиясын сактап калуу үчүн бай туристтер керек. Адамдар келип көп акча коротуп жатышат, бирок Ысык көлдө көз жоосун алган жаратылыштан башка көрө турган эч нерсе жок. Өкүнүчтүүсү, ошол жаратылышты да пластиктер менен акыр-чекирге толтуруп бүттүк. Аймак ачылса, ал жака ойной турган акчалуу адамдар келиши мүмкүн. Кудайга шүгүр, жаныбызда миллиард калкы бар Кытай турат. Ал жактагы адамдар да ойногондо абдан жакшы көрүшөт. Калктын санына эсептегенде кытайлардын жашоо деңгээли эч жактан бери эле Россияга караганда жогору. Ал жакта адамдар орточо бай турат. Бирок ойногонду жакшы көргөн миллионерлердин саны абдан көп. Ошол эле Макао Кытай кумар оюндары жаатындагы ишкерчиликтин жылдызына айланып, гүлдөп өнүккөн жана так ушундай ишкерчилик менен ондогон $100 миллиарддаган долларларды иштеп табууда. Андыктан бул мыйзам мына ушундай вариантта абдан келечектүү жана бизге керек болуп турат. 2012 жылы казинолордун баарын жаап салып, андан эмне таптык? 15 миңден кем эмес жумуш орундарын, 100 миллиондогон салыктарды жана туристтердин кызыгуусун жоготтук. Утканыбыз эмне болду? Дээринен кумар оюндарга жакын адамдарды уттук. Анткени кайсы жерде акча уттурат? Аларга баары бир эмеспи? Интернетпи, көчөдөбү, үйүндө отуруп алып кошунасы менен карта чабышабы? Ойногон адам каалаган жерде ойной берет. Бактыга жараша жаңы мыйзам долбоорунда бул жок. Эч ким бурч-бурчта мини оюн клубтарын ачып, мектеп окуучулары 20 сом салып болсо да ойной берчү автоматтарды орнотолу деп жаткан жери жок. Улут саламаттыгына, саясий социалдык абалга жагымсыз таасирин тийгизе турган нерселер жаңы мыйзамга киргизилген эмес. Чет элдиктер үчүн ачылган кымбат улуттуу казино бул туруктуу иштеген, жогорку айлык акылары бар түшүнүктүү бизнес. Ал республиканын экономикасына абдан жакшы киреше алып келет. Кеп мына ушул туурасында жүрүп жатат. Биздин күнөөбүздөн эмес, дүйнөлүк экономикалык кризистен улам биринчи кезекте өнөр жайдагы туризм тармагындагы алынбай калган ири кирешелердин ордун кандайдыр бир жолдор менен толтурушубуз керек да. Муну депутаттардын сунуштап жатканы түшүнүктүү. Анткени алар ишке муктаж болуп турган шайлоочуларын ойлоп жатышат. Ысык көлдүктөргө болсо эс ала турган адамдар керек. Биздин туристтик тармакка, шоумендерге, ырчыларга, элиталык ичимдиктерди сатып жаткандарга сатуу рыногу керек. Анткени мамлекет алардан акциз алып жатабыз. Кыскарта айтканда, бизге акчалуу адамдар керек болуп турат, дейт Денис Бирдаков. Булак абал чекиткейжи. Орусия АКШнын 10 дипломатын өлкөдөн чыгарат. Дипломаттарга өлкөдөн чыгып кетүүгө 1 ай убакыт берилди. Алар 1 айдын ичинде тагыраагы 21 майга чейин өлкөдөн чыгып кетиши керек. Мындай чечим Орусиянын АКШдагы элчилигиндеги жана башка консулдугундагы орусиялык дипломаттарга каршы америкалык тараптан душмандык иш аракеттерине жооп катары кабыл алынды деп айтылат Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Ведомстводон маалымдашкандай, тиешелүү нота Америка элчисинин ордун басары Бартлер Гарманга тапшырылды. Ал кече эртең менен тышкы иштер министрлигине чакырылган болчу. Министрлик ошондой эле жакынкы келечекте АКШнын Орусияга каршы санкцияларын акыркы толкунуна карата башка чараларды көрүүгө убада берди. Вашингтон Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизери 15 апрелде жарыяланган. АКШ президенти Джо Байдендин тийиштүү жарлыгында Орусия өлкөдөгү жана союздаш өлкөлөрдөгү демократиялык шайлоолорду бузуу аракеттерине, трансулуттук коррупцияга жооптуу экендиги, ошондой эле хакердик чабуулдарга катышкандыгы айтылган. АКШ Орусиянын федералдык насия облигацияларына тармактык санкцияларды жана шайлоого кийлигишүүгө жана жалган маалымат таратууга көмөктөш деп эсептеген 32 юридикалык жакка жана жеке адамдарга, ошондой эле Крымга байланыштуу 8 юридикалык жана физикалык тараптарга чектөө чараларын киргизген. Мындан сырткары АКШ орусиялык 10 дипломатты өлкөдөн чыгарат.
Орусия жооп чараларын көрүүнү, анын ичинде алардын дипломатиялык кызматкерлерин смерть реалуу түрдө чыгарып салуудан тышкары, АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө орусиялыктарды же башка өлкөлөрдүн жарандарын ишке алууга тыюу салууну, ошондой эле америкалык дипломаттардын санын чектөөнү убада кылган. Мындан тышкары Москва АКШнын администрациясынын учурдагы жогорку даражалуу 6 атка минерине жана мурдагы жогорку даражалуу 2 атка минеринин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салы жана АКШнын мамлекеттик департаменти жана башка мамлекеттик мекемелер тарабынан көзөмөлдөнгөн америкалык фонддордун жана бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу чечимин кабыл алышты. Булак Eurus Today KG